Оштогу кафеде мантынын ичинен күтүүсүз нерсе чыкты. Оштогу кафелердин биринде мантынын ичинен уйдун бир топ кылы чыкты. Бул тууралуу кала тургуну Бексултан Калыбеков өздүк баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында, Ош шаарындагы кафеде санитардык талаптар сакталган эмес. Жеп жаткан мантыбыздын ичинен бир кыл эмес, бир уюм кыл чыкты. Жетекчисин чакырып, жакшы эле айтсам, кошулуп кетиптир деп текеберленет. Жетекчинин сөзүнөн кийин ашканасынын ички абалын тартып чыктым. Эми ичин көрсөң кускун келет. Тазалык бир да талап сакталбаптыр деген ал. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башчысынын орун басары Сейит Курбаназаровдун айтымында бул боюнча экономика жана коммерция министрлигине кат жолдонгон. Биз бул боюнча экономика министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгына кат жолдогонбуз. Бирок видео материалдар жетишсиз деген жүйө менен текшерүүгө уруксат берилген жок. Бүгүн 11 май күнү Бексултан Калыбеков текшерип берүү боюнча арыз жазып кетти. Биз кайрадан экономика министрлигине кат жолдодук. Уруксат берилсе, дүйшөмбү күндөн тарта текшеребиз. Эгер уруксаты берилбесе, анда текшере албайбыз, дейт Сейит Курбаназаров. Маалымат булак Турмуш KJ. Эттер ушундай сакталат экен. Канчалык деңгээлде санэпидемстанцияга жеткиребиз. Мына эч кандай перчатка жок, колунда баш кийим жок. Езип атат кол менен элечи. Шуну биз жеп атабыз күндө. Шуну текшерип койбойсуңар, санэпидемстанция. Мына эттер. Охо. Атакылап кетмекчи. Пай экен биягычы. Тополоң бул айда жашына тартып келжетам. Реакция болот деген чоң үмүттөмүн. Оштогу Райхан кафеси. Жетекчиси болосузбу? Неге мына сакталбай атат? Бардыгы тартпаңыз мен. Азыр мына этти дагы көрүп атабыз. Сиз азыр биринчиден тарттарында уруксатыңыз жок. Күнүгө кирген да? Эмне кирип атасыз күнүгө? Кандай? Күнүгө эмне кирип атасыз? Сиз эмне кирип атасыз? Баш кийимиңиз жок. Сизди көрүп мен кирип атам. Биздин жеген тамагыбыздан жүн чыгып атса, малдын эти, малдын жүнү, адамдын жүнү, же сиздин сакалыңыздын жүнү билбейбиз аны. Мен ошону канчалык деңгээлде бияк тазалык кармалып атканын карасам, кол менен эзип атат. Этти. Кол менен эзет да. Кандай кол менен эзип? Перчатка кийиш керек колго. Баш кийим кийиш керек. О, биздин катал. Кечирим сурайбыз биз. Бирок андай тартаңыз. Кечиримди сиз башка жактан сурайсыз.